Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, hurmatlı Kırgız jarandары. Men bukvalno bir 5 minut murun Tiлекмат Куренов деген bir жаш жигит экен. Шунун bir 10 minut 52 sekundluk videosunu gördüm da. Hem dostlar da Facebook'tan kayırılıp Sadır Nurkожоевтің kılıp atkan işlerine bir mындай eç nerse kılıp aytat, eç nerse özgөрүлүп aytat, жалган сүйлөйт, элди алдайт, кече күnkү нарындыктарга барган жери дагы ошол жерден келишти, мага чалышып атат. Даже ошо логистикалык борбор кура турган жердеги айылдын жашоочулары каршы деп үй камагында экен. Ушундай кылып видео кайрылуу кылды да. Эми урматтуу мекендештер, ушу Tiлекмат Куреновдун ушул видеосун 10 minut 52 секунд видеосун мындай баштан аяк бир мындай внимательный көрсөңүздөр, бардыгыңарга сунушталат элем. Эми орусча айтканда да мындай бла да эчтеке жок. Шунча 10 почти 11 minut сөз сүйлөптүр, бир мааниси жок. Бир мындай bir основаниясы деле жок да. Жөн эле ала деди, бул деди, анан кийин алдады, ишти алып бара албайт, короче ушундай. Мен просто эми мындай деп атат. Логистиканы мезгилинде Садыр Жапаров өзү каршы чыккан дейт. Ошо логистик центр курабыз дегенге дейт. Эми силерге суроо салам дейт. Эмне үчүн бүгүнкү күндө Шыкмаматов дагы, Акылбек Жапаров дагы, Садыр Жапаров дагы логистиканы курууга булар өтө кызыктар. Мурда булар каршы болгон. Себеби эмне дейт. Өзү элге суроо менен кайрылып атат. Бир өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Эми ошого акылың жетпесе, Tiлекмат, ошого акылың жетпесе, значит, сенин деңгээлиң кандай экени мындай сам по себе түшүнүктүү болуп калды да. Эним Куренов, Tiлекмат Куренов дейт. Эми мисалы үчүн мезгилинде каршы чыкканы жегиштерге, ошол арамдарга, ууруларга ишенген эмес. Мисалы үчүн Шыкмаматов дагы, Садыр Жапаров дагы ишенген эмес. Себеби келишим түзгөндө баягындай мындай жеке кызыкчылыктар сөзсүз болот да. Ошон үчүн ал эми Садыр Жапаров өзү бийликке келип, Шыкмаматов өзү ошо министр неме инвестиция болуп, Акылбек Жапаров как экономист катары жардам берип атып, булар өз ара ал жерден Кыргыз мамлекети канчалык пайда көрөт. Буга толук көзү жетишип турат да. Ошон үчүн буну ишке ашырабыз деп атат. Башка кендер боюнча дагы айтты. Бир сыйра ревизия кылып, текшерип, анын келишимдерин карап чыгып, условияларын кайрадан оңдоп, макул болсо иштей берет, макул болбосо ал кендер жабылат, лицензиялары кайтарылып алынат деди. Бул нормально эле да. Мисалы үчүн Садыр Жапаров эмне үчүн күйүп пишип ушунча жылдан бери жүргөн? Потому что ууруларга ишенген эмес. Өзү башында туруп, например, өзү ошону контролдоп, өзү текшерип, өзү көзү жеткендиги үчүн
кыргыз элиме аз да болсо şu жакшылык болсун деген ниетте эми ички резервди колдонуп атат. Мындай караганда эми 40 миллион доллар киреше кирип, анан кийин 1,7 миллиард баягы алдырып жиберишти дейт. Эми күрөнүп мындай да тоба кылдым, баягы жалганды сүйлөгөндө дагы бирдемке деп бирөөгө бир жала жапканда дагы негиз менен сүйлөсө да адам баласычы. Бирок эмне себептен бул күрөнүп мындайча акылы жетпесе дагы аракет кылып атат, это понятно. Бул кимдир бирөөнүн заказы, же болбосо бир акча, кимдир бирөөнүн куйругу, ушундай да. Эмне себептен үй камагына түшүп калганын билбейм себебин чындыгында. Бирок мен мындай деген Садыр Нуркожоевичке bir sunuş iretinde sunuş kirgizip keteyim dedim de. Emi bardığılı adam balası bizde hazır bir dalil emes, jönele bir mындай kандай desem, jönele oğuzu menен эле tili menен эле basıp kaldı da. Emi biz Kuda kalasa жақшы zamanга bara turgan bolsok, civilizatsiyaga карап аракет кылып аткан болсок, демек бизде сүйлөдүңбү, значит далилде. Негиз барбы? Пожалуйста, айт. Негиз жокпу? Бүтүл безин жооп бер дегендей кылыш керек да. Менимче үй камагына деле эмес. Буларды эми булар жамандык кылып атат, мындай айтканда. Просто сөз менен адамды акарат кылып, көпчүлүккө без основания мындай жамандап атат. Бул мезгилде менимче буларды багында гражданский порядок эле сотко тартыш керек. Вот, например, сен Садырга күнөө коюп атасыңбы ушундай деп. Пожалуйста, далилдеп бер. Пускай далилдеп бер. Далилдей албайсыңбы? Значит, ким билет, көбүрөөк суммада штраф салыш керек буларга. Эми бул ким? Бул Тилекмат Күрөнүп деген өзү ким? Тракторчу ким? Строительби, же болбосо кладчикпи, же ким бул өзү? Бул логистика боюнча адиспи, же экономистпи, же көз ачыкпы? Ким өзү бул? Бардыгын эле акылы жете баягы мындай экен да, лишь бы жамандаш керек да, лишь бы жамандаш керек. Ошого жардам бергендин ордуна жок, жамандап неме кылат. Мындай аберин түшүрөт да. Мындай инсандарды гражданский порядке эле акчага жыгыш керек. Акчасы жокпу? Пожалуйста, мындай жумушта иштеп төлөсүн. Эми биз андайга барбасак, бул баягы фейк дейби, не дейт, иши кылып мындай жамандаган инсандардан биз кутула албайбыз да. Бул эми мындай караганда действительно эле бир элди иштебөөгө, элди тескери агитация кылып атат да. Мисалы үчүн туура жолго эмес, жок тескери жолго салып атат. Демек мындайларды только акча менен жазалаш керек. Камаштын деле кереги жок. Сотко чакырыш керек. Ага милицияны деле жөнөтүштүн кереги жок. Саатын, вактысын, повесткасын колуна караматып кой, болду. Сотко келбедиби? Келбегендей жазасын ала берсин. Келдиби? Далилдеп берсин сүйлөгөн сөзүн далилдеп берсин. Biz ошого өтүшүбүз керек, урматтуу туугандар. Бул катын ушак жолдо эле калды. Эми Садыр Нуркожоевич президент болгондон кийин бир мындай сый, урмат деген болуш керек да. Биз баягы чоңдорду жамандап жүрөбүз. Эми мисалы үчүн башкаларга теңеп буну бир нерсе дебеш керек да. Мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичтин азыркы мезгилде жыйынтыгы чыга элек. Эгерде ошондой эле жалганчы, колунан иш келбеген, ушундай эле бир ой жаман,
элине жамандык жасаган инсан болсо, эртеңки күнү bunun жыйынтыгы чыгат. Bunun жыйынтыгы чыгат. Бериле турган суроолор толтурат. Ошону билип туруп, Кыргызстанда биз го Москвада турабыз. Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды көрбөгөн мынау Күренов, Тилекмат Күренов. Эми көрөлү болуп каласың менин, көрөлү болуп каласың. Кандай кылмышың менен сен үй камагында отурасың, бирок сени гражданский порядка сүйлөгөн сөзүңө жооп бердириш керек. Сотко бериш керек сени. Мына мен туура эмес сүйлөсөм, мени сотко бергиле. Бергиле мени сотко. Эгерде мен туура эмес сүйлөсөм, мени сотко бергиле. Мен Жапаровго да тартпайм. Күреніп саңа да тартпайм. Болгону элди акыйкатчылыкка неме чакырып атат. Акыйкат болгула. Эптеп эле сөз оозун бар деп эле сүйлөй бериштин кереги жок. Мамлекет башкарыш бул бир 10 кой багыш эмес. Эми акылың жетпесе Күреніп сен бир тамекиңди тербейсиңби же башка ишиңди кылбайсыңбы? Мен сен şu 11 почти 11 мүнөттүк сүйлөгөн сөзүңдү угуп отуруп, мен бир мындай бир мазмундуу нерсе таппадым мен. Сага кошулайын десем. Жок, жөн эле сүйлөйсүң. Эч кандай далили жок эле безосновательно эле сүйлөп атасың. Мындай катын ушак десем, вроде эркексиң. Эми уялыш керек да. Уялыш керек. Мен мисалы үчүн бир эле Күренов жөнүндө сүйлөп аткан жокмун. Ушуга окшогон нерселерди бийлик камаштын деле кереги жок. Милиция менен деле, ИВСке деле алып кирбегиле. Жөн эле барып туруп гражданский порядка повестка берип койсун. Мына видеосун бетине коюп, мындай дегенсиң. Туурабы? Туура. Ну, видеоң бар, туурабы? Вот и закажи. Докажи. Если сен далилди албасаң, значит сен кимдир бирөөнүн абирине шек келтирген болосуң. Пожалуйста, будь любезен. Же төлөйсүң, же эмгек менен иштейсиң. İşte kutulası. Mınday ötmesek biz Kırgızstan bayağı piketçi, anan keyin oğuzu menen, tili menen jüre turgan ne degen mamleket bolup baratабыз өзү. Рас мыйзам деген, мыйзамды жактап, биз мыйзамдуу мамлекет боло турган болсок, биз ошондой жолго өтөлүк. Менин сунушум ушул. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми түшүнөм. Бирок сизди көпчүлүк эл колдойт. Особенно жаштар колдойт. Мисалы, эми карылар деле, башка возрасттагылар деле колдойт. Бирок ошон үчүн мындай да, мен Кытайды жактырбайм. Бирок Кытайдын политикасын жактырам. Потому что темирдей каттуу болмойын биз мамлекетке тынччылык алып келе албайбыз. Темирдей каттуу болуш керек. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, сиз бул жөнүндө бир жыйынтык чыгарышыңыз керек. Бул кишиге камаштын кереги жок. Мына мисалы үчүн именно ушул Тилекмат Күреновди ушул сүйлөгөн видеосу үчүн гражданский порядка сотко бериш керек. Акчага жыйыш керек, жыгыш керек. Потому что бул далилди албайт. Эч кандай бир 11 мүнөт сүйлөдүп, бир мындай бир зацепка боло турган нерсеси жок. Жөн эле ушул болду. Сүйлөш керек. Эмне үчүн акчалуу атабы, башка кылып атабы билбейм, бирок ушундайларды биз токтотушубуз керек. Эгерде мен туура эмес сүйлөшөм, пожалуйста, мени сотко бергиле. Мен эгер ошого татыктуу болсом. Жок, Мадумар сүйлөсө, пожалуйста. Анан кийин мына Ороз айым, мына мисалы үчүн Эмил Дөпөрәс, буларга бир жыйынтык чыгарыш керек да. Эми качанга чейин биз эми сөздөн ишке өтүшүбүз керек да, Садыр Нуркожоевич. Биз деген сөздөн ишке өтүшүбүз керек. Мындай бир катын ушактарды угуп, элдин баягы оюн бузуп, бул менимче туура эмес нерсе. Менимче сиз ушул жагынан кача өзүңүздүн абириңизди эл алдында мындай туура эмес информация кетпеш үчүн ошондой катаал чараларга барышыңыз керек. Ал без разница. Значит, Күреновде акча көп. Ал ойлогон сөзүн, оюна келген сөзүн оттоп сүйлөп атат. Пускай жазасын алсын, дагы сүйлөдө, дагы жазасын алсын. Менин оюмда ушу, бизге биринчиден тынччылык керек. Жакшыбы, жаманбы болуп атат.
Кудайга шүгүр. Бул Садыр Нуркожоевди менимче кыргыз элине бир Кудайым берди деп ойлойм. Менин оюмда ошол. Менимче көп инсандар кошулат. Мен башында эле айтпадым беле. Биз эгер күн түн иштей турган болсок, биз 5 жылда зоргоңойбуз Кыргызстанды. 5 жылда, потому что кайда карабагын коррупция, кайда карабагын баягы бири-бирине чырмалышып, буга себеп болуп кетишкен. Буларды токтотуш, буларды кырыш кыйын эми, кырып таштасаң булар элде. Анан адистерди каяктан алып келесиң? Ушулардын өзүн эле иштетебиз. Биз башка жактан алып келе албайбыз да. Көрдүңөрбү, Садыр Нуркожоевичке кандай неме туш келип калды. Мисалы үчүн эч ким мындай акыбалда мамлекетте оңоп кете албайт. Муну только көпчүлүк элдин колдоосу менен Садыр Нуркожоевичтин чечкиндүү чаралары менен көтөрүп кетебиз деген ойдомун. Ошон үчүн бардыгыңарга рахмат. Көңүл бурганыңарга мен ойлойм, силер кимиңер болсоңор дагы, Адахамды колдойсуңарбы, башканы колдойсуңарбы, ушул мамлекетте жашайм деген инсандар болсо, калыс мамиле кылгыла. Эртеби, кечпи өзүңөр уят болуп каласыңар. Рахмат.